Жогорку Соттун Төрагасы Медербек Сатыев Ош областына болгон иш сапарынын алкагында Өзгөн райондук сотунун Жаңы имаратынын пайдубалына капсула салуу аземине катышты. Төрага эң алды менен курула турган имараттын башкы планы менен таанышып, анын заманбап шарттар менен эл аралык стандарттарга ылайык болуусу талабын айтты. Международный стандарт боюнча баардыгы каралганбы бул жерде? Медиаторго, адвокатка, прокурорго иш бөлмөлөрүн бөлүп беришибиз керек. Мындан сырткары жашыруун иштерди кароо өзүнчө бөлмө бар. Ал болуш керек. Анан баардык кызматкерлер бирден иш бөлмөлөрү менен камсыз болуш керек да. Ушул эске алынды. Баардык ошол международный стандарт боюнча ошол сиз айтып кеткен жанагы баардыктарына өзүнчө бөлмөлөрү көрсөтүлгөн. Бул жакта мындан тышкары международный стандартка жанагы конвоирование жагы дагы 4 бөлмөдөн турат. Бирөө балдар үчүн, аялдар үчүн, анан оорлар үчүн дагы ошо 4кө бөлүнөт да. Ал жагы. Өзгөн райондук соттун жаңы имараттын пайдубалына капсула салуу аземине жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана сот корпусунун кызматкерлери катышты. Төрага өз сөзүндө жаңы имарат жарандардын укуктарын коргоо, мыйзамдын күчүн жана адилет сот системасын чыңдоонун символу экендигин белгиледи. Бул адилеттүүлүктүн, мыйзам үстөмдүгүнүн жана мамлекетибиздин өнүгүүсүнө болгон ишенимдин белгиси. Бул имаратта иштеген ар бир судья, ар бир кызматкер элге таза, калыс жана жоопкерчиликтүү кызмат кылууга милдеттүү. Бул долбоор мамлекетибиздин сот системасынын жаңылоо, элге жакын, ачык жана натыйжалуу адилеттик институтун калыптандыруу жолундагы чоң кадам. Өзгөн райондук соттун эскилиги жеткен имараты мурда бала бакча болуп 1996 жылы Өзгөн элдик сотунун балансына өткөрүп берилген. Андан бери бул жайда жүздөгөн сот кызматкерлери эмгектенип, миңдеген сот иштери каралган. Бирок учурда ал заман талабына ылайык жооп бербей, кызматкерлердин иштөөсүнө бир топ ыңгайсыздыктарды жараткан. Ал эми мамлекет тарабынан түптөлүп жаткан жаңы сот имаратын 1 жыл аралыгында куруп бүтүү пландалган. Ал 3 кабаттан жана жер төлөөдөн турат. Анда 50дөн ашуун бөлмөлөр, 8 сот залы каралган.